Эй, ким бар? Бүгүн 16 июнда Улуттук илимдер академиясынын кичи жыйындар залында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия тарабынан улуттук жасалма интеллекттин мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана санариптештирүү багытында иштелип чыккан Ай-тил акыл ачкычы аталышындагы улуттук платформасынын бет ачаары болуп өттү. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын айрым министрликтердин өкүлдөрү, улуттук комиссиянын кеңешме органынын мүчөлөрү жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышышты. Акыркы мезгилдерде 22 жылдан тарта ошо Кыргыздын өзүнүн улуттук платформасында жайгашкан өзүбүздүн жасалма интеллектибиз болсун деген бир аракеттер көрүлүп, 23 жылдан тарта бир топ программдык камсыздоолор жасалып, улам бирини четинен ишке ашып келатып, анан быйыл мына баардык ошо негизги керектүү модельдерин баарын топтоп бир платформага жайгаштырып, анан атын дагы Ай-тил деп койдук. AI деген англис тилинде ошо жасалма интеллект дегенди түшүнүрөт экен, анан ошонун кыргыз тилиндеги үлгүсү деген мааниде, анан угулушу дагы бизге өзүбүздүн тилибизге да жатык болсун деп Ай-тил деп акылдын ачкычы деген уран менен ошондой улуттук платформаны иштеп чыгып, бүгүн жалпы элибизге ошо таанытымын сунуштап атабыз. Бизде мамлекет катары өзүбүздүн көз карандысыз улуттук долбоор болуш керек. Бул биздин мамлекеттик кызмат жана башына айтканда улуттук коопсуздук, биздеги эртеңки жаш моон келечекке жакшы шарттар түзүлүш керек. Булар кыргыз тилинин санарип доордо колдонуучуларга, жарандарга, мамлекеттик кызматкерлерге аябай жакшы шарт түзөт. Себеби дегенде бүгүнкү аламдашуу доорунда негизги маселелердин бири ошол интернет мейкиндигиндеги мамлекеттик тилдеги продукциялардын аздыгы. Ошол багытта биз аябай чоң жумуштар жасап атабыз. Ошонун негизги орчундууларынын бири ушул Ай-тил платформасы. Ай-тил платформасынын негизги функциялары текстти үнгө айландыруу, үндү текстке айландыруу, котормо кызматы, 10 тилден кыргыз тилине жана кыргыз тилинен 10 тилге которуу мүмкүнчүлүгү бар. Чат-бот акылдуу жардамчы кыргыз тилинде маалымат берет жана суроолорго жооп кайтарат. Видео котормо кызматы, шилтеме аркылуу платформа видеону чечмелеп, мамлекеттик тилде котормону даярдап берет. Кыргызча көр документ жана сүрөттөн кыргыз тилиндеги текстти даярдап берет. Таанытым учурунда платформа жандуу көрсөтүлүп, реалдуу пайдалануунун жолдору түшүндүрүлдү. Өзүнүн пикирин, корутундусун же толуктоосун жибере алат.